Душанбеде кыргыз-тажик чек арасы боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр өттү. Бишкекте министрликтер аралык Кыргыз-Индия саясий консультациялар болуп өттү. Бишкекке жыл аягына чейин көп орундуу 120 автобус келет. Кыргызстандын элчиси Улуу Британиянын Европа жана Борбордук Азия боюнча мамлекеттик министри менен жолугушту. Ошто өспүрүм кыздарды адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө башталды. Манас аэропорту 9 ай ичинде 2 миллиондон ашуун жүргүнчүнү тейледи. Өзбекстандын парламенти кыргыз-өзбек чек арасы боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Министрлер кабинети төрагасынын орун басары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин жана Тажикстандын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимовдун төрагалыгы астында Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында Кыргызстан жана Тажикстандын кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги кеңешмеси болуп өттү. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, кеңешменин жыйынтыгы боюнча тийиштүү протоколго кол коюлду. Бишкекте министрликтер аралык Кыргыз-Индия саясий консультациялары болуп өттү. Кыргызстандын делегациясынын тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев, ал эми индиялык делегациянын Индиянын тышкы иштер министринин орун басары Санджай Верма жетектеди. Консультациялардын жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташтыктын кеңири спектрин, анын ичинде саясий, соода-экономикалык, аскердик, техникалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө, ошондой эле консулдук кызматташуу жаатындагы маселелерди талкуулашты. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эл аралык жана аймактык уюмдардын алкагында кызматташуу маселелери да каралды. Ошондой эле актуалдуу эл аралык маселелер боюнча пикир алмашуу болду. Жыл аягына чейин Бишкек шаарына көп орундуу жана заманбап үлгүдөгү 120 автобус келет. Бул тууралуу Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Бишкек шаардык мэриясынын транспорт жана жол транспорт инфраструктурасын өнүктүрүү департаментинин директору Максат Нусубалиев билдирди. Анын айтымында аталган автобустарды сатып алууга жергиликтүү бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Нусубалиев белгилегендей, бул автобустар 1 айдын аралыгында келет. 14 ноябрда Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Улан Жусупов Улуу Британиянын тышкы иштер министрлигинин Европа жана Борбордук Азия боюнча мамлекеттик министри Лео Докерти менен жолугушту. Тимден билдиришкендей, жолугушууда эки тараптуу Кыргыз-Британ күн тартибиндеги маселелер талкууланды. Эки өлкөнүн ортосуна дипломатиялык мамилелердин орнотулгандыгынын 30 жылдыгына карата өткөн жылдарда эки тараптуу кызматташтык кыйла кеңейип жана ар тараптуу болуп, өз ара аракеттенүүнүн ишенимин жана өз ара мамилелердин ар кыл багыттарында жогорку натыйжаларга жетишилгени белгиленди. Гагарин атындагы мектепте өспүрүм кыздарды адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө иштери башталды. Маалыматка ылайык, эмдөө мектептердеги ден соолукту чыңдоочу борборлордо акысыз жүргүзүлөт. 2022-23 окуу жылынын аралыгында 11 жаштагы кыздардан тышкары 12-14 жаштагы кыздарга да АПВ вакцинасы берилет. Вакцина 6 ай аралыгында 2 жолу берилет. Иш чаранын жүрүшүндө ата-энелер менен жолугушуу болуп, ага Ош шаарынын вице-мэри Венера Рыскулова катышты. 2022 жылдын 9 айында Манас эл аралык аэропорту 2 миллион 34 миң 848 жүргүнчүнү тейледи. Маалыматка ылайык, ички каттамдарда жүргүнчүлөрдүн агымы 570 миң 25 адамды түзсө, эл аралык каттамдарда 1 миллион 464 миң 823 жүргүнчү катталган. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу бул көрсөткүч 33,5%га өскөн. Манас эл аралык аэропортуна 9 ай ичинде 18 миң 295 аба каттамы аткарылган. Өзбекстанда мыйзам чыгаруу палатасы Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы эки мыйзам долбоорун жактырды. Мыйзам чыгаруу палатасынын кезексиз жыйынында Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Өзбекстан менен Кыргызстандын чек ара маселеси боюнча келишими тууралуу кеңири маалымат берген. Күн тартибиндеги маселелер талкууланган соң депутаттар Кыргызстандын чек арасын тактоо жана Кемпир Абад суу сактагычын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө мыйзам долбоорун ратификациядан өткөрдү.